Бишкектеги номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна күнүнө 60га жакын адам ревакцинациядан өтүүдө. Алардын көбү пенсия курагындагы жарандар. 73 жаштагы Надежда Шухранова коронавируска каршы эмдөө алганы үчүн аталган жаман илдетке чалдыкпаганын айтат. Мындан улам Саламаттык сактоо министрлиги кайталап вакцина алууга уруксат берери менен ойлонбостон поликлиникага келип 3-чү жолу ковидке каршы ийне алууда. Ден соолук керек болсо вакцинаны сөзсүз түрдө алгыла деген кеңешин жакындарына, досторуна берип жатканын айтат. Вот мы сделали первые. Мен сасык тумоого каршы да эмделдим. Кудайга шүгүр ковид менен ооруган жокмун. Алдын алайын деп эмдөөдөн өтүп жатам. Мага Спутник V менен эмдөөдөн өтүү тууралуу кеңештерин беришти. Мындан улам мен келип отурам. Бир жума мурда Саламаттыкты сактоо министрлиги ревакцинациядан алууну каалагандар алгач антителага текшерүүдөн өтүшү керектигин билдирген эле. Эгерде бул көрсөткүчтөр 3төн төмөн болсо гана кайра эмдөөгө уруксат берилмек. Бирок көпчүлүгүнүн анализ жасоого каражаты жок болгондуктан ага тапшырбай эле келип жатканы белгилүү болду. Медицина кызматкерлеринин айтымында учурда антителанын көрсөткүчүн алып келүү милдеттүү эмес. Вакцинанын 3-чү дозасы анализсиз эле сайылып жатыптыр. Биринчи очередте 60 жаштан жогорку пожилой адамдар болот. Экинчиден өзүнүн өнөкөт оорулары бар адамдар. Анан кийин азыркы көпчүлүктөр биринчи дозасын мисалы Спутник алса, Спутникти кээ бир өлкөлөрдө допускать этпей атат. Ошо Pfizer же башка Moderna'ларды алабыз деген желающийлер бар. Каалоочулар ошолор алып атышат. Кайталап вакцина алуу өлкөдө 10 күн мурда башталган. Учурда өлкөнүн булуң бурчунда жасалууда. Дарыгерлердин айтымында кошумча эмдөөдөн өтүү бул инфекциялык коркунуч бар экенин иммунитетке эскертет. Ревакцинация алдын ала коргоочу клеткаларды иштеп чыгууга мажбурлайт дешет адистер. Эскерте кетсек, учурда Pfizer, AstraZeneca, Kazvak, Sputnik V жана Sinopharm вакциналары сайылууда. Жарандар буга чейин кайсы препарат менен эмделген болсо, ага жараша 3-чү дозасын ала алат экен. Анткени вакцинанын шайкештигине карата кошумча дозасы тандалат дешет. Эгерде буга чейин такыр эмделбеген адам болсо, каалаган вакцинаны алат. Эгерде буга чейин эмделген болсо, определенный комбинациялар бар. Мисалы, Спутникти алгандан кийин кайсы вакцинаны алса, ошол эле Спутник Лайтты, болбосо Pfizer'ди, болбосо Moderna мындай эмеси бар да, комбинациясы бар. Комбинациясы менен выборочно ошондой кылып тандап сайып беребиз. Бардык эле вакциналардын эффективдүүлүгү жакшы, жогору. Анан кээ бир адамдар өздөрү тандайт да ушул вакцина менен деп. Биз комбинациясын карайбыз, болобу, болбойбу деп. Адистердин айтымында, эгер жаран алгач Sinopharm'дын 2 дозасын алган болсо, 3-чү дозасына Sputnik V сайдырса болот. Же биринчи AstraZeneca менен эмделсе, анда 3-чү дозага да Sputnik сайылышы мүмкүн экен. Бул вакцина Kazvak менен да айкалышат экен. Мындан улам эгер жаран препараттын 2 компоненттин толук алса, анда тандоо мүмкүнчүлүктөр кеңейет дешет халатчандар. Мында вакцинанын дээрлик бардык түрлөрүн колдонууга болорун билдиришти. Азыр биз ревакцинацияны бул пунктта же тиги пунктта жүргүзгүлө дебейбиз. Азыркы күндө 868 пунктубуз бүт региондордо иштеп атат. Вакциналар региондорго жеткирилди. Мына бүгүн эсли Moderna вакцинасы келсе, эртең эле биз Бишкек жана Чүй областына беребиз. Бүт ушул биздин жана убактылуу эмдөө пункттарына барып өздөрү алса болот. Бул көрсөткүчтөр эмдөөгө келгендер аз болуп жатканынан кабар берет. Вакцина алуу керектиги тууралуу кампания жазында башталган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин божомолуна караганда, сентябрь айына чейин жок дегенде миллион адам эмделиши керек болчу. Учурда ноябрдын аягы болуп калса дагы вакцинанын 2 дозасын алгандар 800 миңден бир аз эле ашты. Маалыматтар боюнча августтун ортосунан тарта өлкөдөгү эмдөөнүн көрсөткүчү басаңдаган. Ал ортодо келерки дүйшөмбүдөн баштап кафе, ресторандарга, соода борборлоруна жана башка коомдук жайларга киргенде кыргызстандыктардан коронавируска каршы вакцина алгандыгын көрсөткөн QR код талап кылынышы мүмкүн. Код атайын мобилдик тиркем аркылуу берилиши керек. Башкача айтканда, QR код жакын арада паспорт сыяктуу эле маанилүү жана керектүү документ болуп калат дешет адистер. Биздин сертификат вакцинациянын QR коду бар. Биздин жарандарыбыз муну менен иштеп билип калышты. Сайтта да турат, кандай алыш керегин. Эми азыр QR код тапшырма боюнча республикалык штаб башка өлкөлөрүндүн дагы опытын карап, биз ушу QR кодду азыр ушу жанагы общественный места деп атабыз, кафе болобу, торговый центр болобу, башка өлкөлөрдө эле ошо QR код менен, анткени ал мобильный приложенияда ошону көргөзүп, анан
бул эми аркы жумалар иштелип чыгып калат деп ойлойм. Ушундай ыкмалар кирет. Бүгүн өлкөгө Модерна вакцинасынын 115 000 дозасы жеткирилди. 2 күндүн ичинде ал Бишкек шаарында жана Чүй областында эмдөөдөн өтүүнү каалагандардын бардыгына жеткиликтүү болот. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына таянсак, акыркы 1 суткада 70 адам ковидке чалдыккан. 2 адам аталган илдеттен көз жумду. Каза болгондордун арасында эмдөөдөн өткөндөр жок. 600гө жакын адам үй шартында дарыланса, 450 жаран ооруканаларда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Рахат Жаныбекова, Кубат Кубанычбек уулу, Агзат Тюлеев, НТС.